Малярияны козгогон чиркейлер. Маляриялык чиркейлер кооптуу митек куртту алып жүрүүчү. Тактап айтканда, малярия оорусун козгойт. Анын көлөмүн кадимки чиркейден айырмалоого мүмкүн эмес. Абдан окшошуп турат. Мындай чиркей суу көлчүктөрүндө жашайт. Самка сууга жумурткаларын таштайт. Андан соң личинкалар өсүп жетилет. Чиркейдин дагы бир түрү кичинекей чиркей. Бардык континенттерди байырлайт. Негизги орундары түн токойлор жана тундра зонасы. Кеч күздө саздын жээктеринде жумурткаларын таштап, кар түшкөндө дароо сууда көп сандагы личинкалар өсөт. Мындайлардын чоңдору айрым кооптуу ооруларды алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Айрымдары өсүмдүк нектары менен азыктанат. Хиании бир караганда кадимки жөргөмүшкө окшошуп кетет. Болгону алардын жашоо образы боюнча айырмаланат. Чоңдорунун узундугу 10-20 мм чейин жетет. Жыл бою кездешип, нымдуу үңкүрлөрдү байырлашат. Дагы бир түрү саздагы чиркей. Өсүмдүк нектары менен азыктанат. Сууга жумурткаларын таштап, суу көлмөлөрүндө өсөт. Болгону 2-5 күн жашаган чиркейдин дагы бир түрү дергун. Чакан арыктагы суулардын жээгинде же саздарда жайгашып, чоңдору саргыч жашыл түстө болот. Өсүмдүк ширелери менен азыктанат. Негизинен чиркейлердин басымдуу бөлүгү ысык жана нымдуу климаттагы шарттарда көбүрөөк кездешип, өзүнүн активдүүлүгүн жыл бою сактайт. Экзотикалык өлкөгө эмдөө алып барган туура. Чиркей чаккандан кийин адамдын териси анча чоң эмес, шишип, бир канча сааттан кийин ал жоголуп кетет. Чиркейден бөлүнүп чыккан шилекейи чакырган кычышуу өтө узак убакытка созулбайт. Эгерде ал жерге муз коюп жана антисептик менен тазалап койсо. Ал эми экзотикалык өлкөлөргө эс алууга барып калсаңыз, бул инфекцияны алдын алуу үчүн атайын эмдөөнү алып анан кетиңиз.